Ар бир кандидат 1000 гектар. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп отуруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унчукпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы. Анан кийин карайбыз деп 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланайын, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атам андан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт нос кийимиңерге чейин чечип коюп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Эне сайдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайм, туугандар. Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар, жогорку кеңештин депутаттарынын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсаңар, министрлер кабинети. Эмне деген сумдук бул? Аз туруп менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. Неме, коллегалар, силер мындай жогорку кеңештин депутаттарысыңар да? Жок, мындай шашып атасыңарбы бир жерге, же шашпай элесиңер деген суроо берип атам. Мен силерге акыл үйрөткөн жокмун. Мисалы, биринчи окууда колдоп берип койгула, биринчи окууда колдоп берип койгула. Канча нерсени биринчи окууда колдонуңар? Канчасы өзгөрүп келди? Не бир нерсе десе эле мындай жаман көрүп элесиз. Неме, коллегалар, анан микрофонго чыгып сүйлөгүлө, мен силерди укпай элем. Биринчи окууда колдоп эле, артка жиберип эле, жарым жылдан кийин оңдоп келсин. Болду. Шашып аткан жерибиз жок. Кыргыз тилин азыр келип силердин оозуңардан бирөө жулуп алып аткан жок. Эмне шашасыңар мынчалык? Ошондуктан азыр кыргыз мектепти бүткөндөр сүйлөп атасыңар, ушул маселени көтөрө бересиңер деген сөзүңөрдү мен кабыл албаймын. Башынан баштап мен айттым. Мен Союздун мезгилинде райком партиянын идеологиялык секретары болуп иштеген адаммын. АП секретарь исполком болуп документти орусча жазып жүргөн адаммын. Биз орусчаны билебиз. Азыр мамлекеттин талабына жараша орусча мен сүйлөбөйм. Жогорку кеңеште кыргызча сүйлөйм. Ошо орус тилин билген үчүн, документацияны түшүнгөн үчүн биз өмүр бою комсомолдук партиялык советтик кызмат иштегенбиз. Кыргыз үчүн биз бул мыйзамды төрага концепциясын кабыл алайлы. Кимдин кандай ой болсо экинчи окууга сунушун берсин, анан парламентти угугу өткөрөйлү, коомду угугу өткөрөйлү, ошондо каалаганын оюн айтсын. Азыр колго салыңыз, добуш берейли. Концепциясын колдойлу. Рахмат, урматтуу депутаттар, мындай да мен дароо эле айтып коеюн, бул мамлекеттик тилге биз астейдил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп,
убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошон үчүн кыргыз мамлекетинде жашап атабы, кыргыз мамлекетинде иштеп атабы, мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат, керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде? Урматтуу депутаттар, эгерде биз чындап тилге күйбөсөк, тилди жоготсок, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет жоголот. Андыктан, урматтуу депутаттар, мен ойлойм муну көп сөзгө айландырбай колдоп беришибиз керек. Туурабы? Эми сүйлөгөндө эмне, биз концепцияны колдоп берейли да. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, Атажұрт Кыргызстан Талиева, сунушуңуз абдан туура, жүйөлүү, ошон үчүн талкуусу жок добушка койсоңуз. Экинчиден, сиздин идеяңызды мен 200% колдойм. Мына бүгүнкү күнү ушуну мен өткөндө да 2 жолу көтөрдүм эле да. Кабинет министрлер кабинетинде тил маселесине болгон мамиле абдан солгундап баратат. Биз конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ошонун аткарылышын бир чакыруу угалычы кандай болуп атат? А бул мыйзамды талкуусу жок колдоп берүүгө сунуш берем мен. Рахмат. Мына депутаттарга талап мамлекеттик тилди билбесе катталбайт деп. Эмне үчүн депутат билбеш керек экен? Билсин. Бул чоң мамлекеттик кызмат, туурабы? Сүйлөсүн мамлекеттик тилде. Эмне үчүн аларга биз артыкчылык беришибиз керек? Билсин мамлекеттик тилди. Урматтуу төрага, бизди уруп кагып эле силкип калдыңыз да өзүңүз. Чыкпагыла. Мен көп болсо ушу бир мыйзам менен чыктым. Калган башка мыйзамдарды баардыгын эле колдоп келе атабыз. Мен өзүм пикиримди айта албай калдым. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин баардыгыбыз ушу мыйзамга каршы болуп атат деп жаман көрсөтпөгүлө. Биз мыйзамгачы баардыгыбыз толугу мененчи макулбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мына жерде чектөөлөр болуп атат. Ошо чектөөлөргө биз каршыбыз деп атат. Мына карагыла, биздин мамлекетибиз 3 бутактан турат, туурабы? Бийликтин 3 бутагы бар. Мана биздин жерде жазылып турат, депутат, орусча жазылып калды, депутатом жогорку кеңеши может быть избран, имеющий высшее профессиональное образование, владеющий государственным языком на уровне определенным нормативными актами Кабинета министров. Биздин мыйзам чыгаруу бийлигибизге Кабинет министров не тиешеси бар? Шунчалык болсо, кегил өзүбүз жазайлы аны. Кабинет министров ар жакка киришип. Не деген нерсе бу? Мына сотторго киришип кетип атат. Мындай болбойт да. Мен дагы бир жолу айтып коем, мен мыйзамды колдойм. Бирок чектөөлөргө мен каршы берем. Ошол чектөөлөрдү алмайынча, бул мыйзам чын айтайын, мен каршы берем. Урматтуу депутаттар, ошол чектөөлөр боюнча биринчи окууда сунушуңарды бергиле кагаз жүзүндө. Экинчи окууда ошолор алынбайса, ошолор тазаланбаса, анда ошондо айткыла. Азыр концепциясын жөн эле колдоп берсек болот да. Эмнеге мынча ызы-чуу кылып атабыз, мен түшүнбөйм. Тартыш болушу сөзсүз түрдө керек эле да. Себеби ар түрдүү мыйзамдар кандай гана чечимдер болбосун, ал муктаждыкка жараша чыгат да. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште мына 90 депутаттын мына сүйлөгөн сөздөрү, ошондой эле баяндамалары бардыгы кыргыз тилинде жүрүп атат. 100% кыргыз тилинде бардыгыбыз баяндамалар жасап атабыз, сүйлөп атабыз. Мен түшүнбөй атам да, ким ошол депутаттардын сүйлөгөн сөзүн түшүнбөй калып атат дейм да. Бүтүндөй кыргыз эли түшүнүп эле атат. Жакшынакай эле угуп атат. А бул мыйзамдын эмне кереги бар эле жогорку кеңештин депутаттарына тоскоолдук кылыш? Бул эл түшүнбөй атса, анда мен айтат элем, бүгүндө карапайым эл түшүнбөй атат жогорку кеңештин депутаттарын. Ошон үчүн бул тил мыйзамын кабыл алыш керек эле деген ойдо болот элем. Бүгүндү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого эч кандай бул мыйзамдын кереги жок деп ойлоймун. Экинчиден, мына өзүңүздөр билгендей, мына парламентте дагы көпчүлүгү сайыз убагынан окуп, орус тилди, орус мектептерди аяктаган.
Аларга бүгүнкү күндө азыр коллегаларымда көпчүлүгү жакшы түшүнбөй атат. Мына экзамен, кыргыз тилинен экзамен тапшырган инсан катары айтамын. Бул кыргыз тилин мектепте кыргыз тилинде мектепти аяктагандар дагы тапшырышы кыйын. Ал экзаменди орус мектепти аяктагандар такыр эле тапшыра албайт. Бул менен конкретно эле бүгүнкү шайлоого бара турган кээ бир кандидаттардын жолун тосуу деп деле эсептесек болот. Эл бүгүнкү күндө анын кандай сүйлөгөнүн, анын сөзүн жеткирилген парламентте мына жерде орус мектепти аякта дагы бир жол белгилеп айткым келет. Өзүнүн ой эркин кенен түшүндүрүп ала алат. А эмнеге тоскоолдук болуп атат? Депутат элдин үнүн микрофондон кенен эркин жеткиргене ошол жетиштүү. Элдин үнү микрофондон ушундай жаңырып туруш керек. Парламенттин табияты, парламент өз эмне? Бул сүйлөй турган жер. Бул жерге биз кетмен орок менен иш кылбайбыз да. Сүйлөй турган жер. Элдин үнүн ушинтип микрофон аркылуу жеткиребиз да. А бүгүнкү күндө кайсы депутат кыйналып үнүн жеткире албай атат? Эл түшүнбөй атат сүйлөгөндө. Бул нерсени бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мыйзамдын бүгүнкү күндө кереги жок. Кыргыз тилин баарыбыз колдойбуз. Бардыгыбыз кыргыз тилине күйөөбүз. Бирок бул жол менен эмес да. Элдин бүгүнкү күндө шайлоо укугунан мына четтетип эле келатабыз. Аларды мындай шайлоого мүмкүнчүлүгүн кысып эле келатабыз дагы. Бүгүн дагы буну дагы келип туруп кысып туруп, жок сен буну шайлай албайсың, сен тигини шайла. Себеби бул орус кыргызча билбейт деп туруп кысып атабыз. Ана айтып атам, буга эч кандай негизи жок. Бүгүнкү парламентке бул мыйзамдан такыр тиешеси жок. Мен ойлойм, бул мыйзамга каршымын. Себеби эл өзүнүн жактырган, үнүн жаңырта турган, өзүнүн келечегин ишенип бере турган инсандарды шайлоганга толук укук беришибиз керек, дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бүт жактан тоскоолдук кыла бербестен. Мен бул мыйзамга бүгүнкү күндө каршымын. Рахмат. 4-чү микрофон. Мына экинчи жол чыккандар кечирип коесуздар, башкаларды да сыйлайлы. Оюңарды бир чыкканда эле айткыла да эми. 4-чү микрофон. Суроону отуруп бербейсизби? Туруп, ал жерде болбойт да, билесиз да. Сизден эң опуттуу, тажрыйбалуу депутат процедуралык сүйлөнгөндө жооп берилбейт. Ошон үчүн отуруңуз, суроо бериңиз. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, бизди уруп, кагып эле силкип калдыңыз да өзүңүз. Чыкпагыла. Мен көп болсо ушу бир мыйзам менен чыктым. Калган башка мыйзамдарды баардыгын эле колдоп келатабыз. Мен өзүм пикиримди айта албай калдым. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин баардыгыбыз ушу мыйзамга каршы болуп атат деп жаман көрсөтпөгүлө. Биз мыйзамгачы баардыгыбыз толугу мененчи макулбуз. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мына жерде чектөөлөр болуп атат. Ошо чектөөлөргө биз каршыбыз деп атам. Мына карагыла, биздин мамлекетибиз 3 бутактан турат, бийликтин 3 бутагы бар. Мына биздин жерде жазылып турат, депутат, орусча жазылып калды, депутатом жогорку кеңеши может быть избран, имеющий высшее профессиональное образование, владеющий. Мен ойлойм, биякта ача пикирдин дагы бир маңызы бар да, бир себеби. Мен коллегаларды суранат элем да, парламент ичинде мындай ызычуу биз болсок, сыртта турган элдин анысы эле жүрөгү түшүп бүткөн да. Анан урматтуу төрага дагы бир айта турган нерсе бар. Элдин баарын коркутуп үркүтүп, каматып атып мына ушугап келатабыз. Парламент ичиндеги ызычуу сырттагы элдин коркконунан болуп атат. Кечээ менин шайлоо округумда эл менен жолугушууга барсак айтып атат. Кыргыз тилине башка улуттар айтып атат. Биз каршы эмеспиз. Бирок мисалы Казакстанда, Өзбекстанда коңшу жетекчилер менен жолукканда сурап көрсөңүздөр дейт, аларда кечки курстар бар дейт. Жумуштан чыкканда 2-3 саат ошол курстарга бара алабыз. Бекер, мамлекет эсебинен. Биз каршы эмеспиз. Бирок эртеси күнү бияктан бир чыккан сөз аябай олчоюп, кеңейип алып туруп, тияка моундай олчоюп барат экен элгечи. Сиздер бияктан чектөө десеңер, штраф десеңер, милиция кармап алып биз вообще каматып салат деп коркушат экен да. Элдин арасында ошондой коркунучтар көп болуп атат. Коомдо негизи маанай жакшы эмес да. Ошондуктан штрафтарды токтотуш керек. Мелис Казакбаевич, сиз акылдуу кишисиз. Сиз патриотсуз. Мен сизди канча жылдан бери тааныйм. Жүрөгүм кыргыз деп соккон бир да адам бул мыйзамга каршы болбойт. Бирок коркутуу үркүтүүлөрдүн натыйжасында сыртта отурган адамдарыбыз коркуп атат. Эртеси күнү эптеп тил билген, бирок профессионал эместер өтүп калбайбы? Биз талаада калып калбайбызбы? Анда биз эмне кылабыз деп суроо берип атышат. Мисалы мага дагы
биз каршы эмеспиз. Ушунча жылдан бери эркин эки тилде сүйлөп келе жатасыңар деп туура айтып атасыздар дейт. Эч ким каршы эмес. Бирок корккон убакыттарда, баарын коркутуп аткан убакыттарда ушундайга ача пикирлер болот. Анан мен суранат элем да, парламенттин ичинде бирибизди кемсинтпейли да. Жаманбы, жакшыбы? Мыйзамдар өтүп атканда чуркайбыз бирибизге, колдоп бериңиз деп. Анан сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Кимибиз эң чоң популист экени аны сырттан элибиз билет. Суранам, өлбөйлү. Бул мыйзамга каршы болбойт эч ким. Бир эле Мелис мырза, шарт түзүп берели. Каражат керекпи? Мен ойлойм, биякта бюджет комитетинин жетекчиси төрагабыз баш болуп, кошумча каражат бөлүп берели. Ар бир Бишкек, негизи бул маселе Бишкек шаарынын тегереги, анан Бишкек шаары болот да. Ошол Бишкек шаарынын ичинде кечинде 2-3 саат болобу 6-дан 9-га чейин бекер курстарды ошого каражат бөлөлү. Ошого жардам берели да. Бирок бирибизди орой мамиле кылып, кемсинтип, коркутуп, парламент ичинен уже бүттүк. Сырттагы эл калчылап антип эле сүйлөгөндөн да коркуп калды. Жартысы камалып, жартысы деген кыргыз тилин кабыл алсаң, мен жумуштан да куйсуңар, мен ачкадан эшит өлөмбү дегенге чейин барып атышат. Мына мен кечээ барып келдим, жанымда мамлекеттик кызматкерлер. Рахмат. Үчүнчү микрофонуңузга Касымович. Рахмат. Бүгүн мен, конечно, сүйлөшүм керек. Бирок айла жок сүйлөйм. Урматтуу төрага, урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза, жогорку кеңешибиз баарыбыз 90 депутаттан турат. Сүйлөгөнгө ар бир депутаттын укугу бар. Ар бир өзүнүн пикирин айтат. Мисалы үчүн, сиз айткан талапка бирөө да каршы эмес мамлекеттик тилге. Бирок аны кантип жетиш үчүн, мыйзамды бузбай жетиш үчүн аны айтышыбыз керек да. Жөнөкөй мисал, кантип Жолдош Мусуралиев жанакы инспекция по контролю болот. Штраф сала турган кантип болот ал? Эгерде бизде расмий түрдө болсо, мүмкүнчүлүк болсо мыйзамда аны жокко чыгарып кандай болот? Ошол нерсеге суроого жооп алыш керек да, аны кандай болот? Сен каршы болсоң, сен суроо берсең, сен душмансың деген бул көз караш туура эмес. Башыбыздан өткөн бул нерсе. Келгиле тилге 10 эсе акчаны коротойлу. Мектептерге киргизели. Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам. Өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Же экинчи жылга калабы? Бизде каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айтсаңыз деле, ар кандай улуттар бар. Ошондуктан мамлекеттик тилге көңүлдү бурушубуз керек, иштетишибиз керек. Бирок аны үчүн мугалимдерди даярдаш керек. Окутуш керек аларды. Алар даяр эмес болсо, жүздөгөн, жүз эмес, канча бир 20-30 орус тилинде мектептер бар. Аларды эмне жабылабы? Ошондуктан мен чакырат элем, бир аз шашпай туруп, өкмөт деле күчкө салбагыла. Туура эмес бул. Баралы ушуга, жетели буга. Эгер сиз айтканда Өзбекстан же башка мамлекеттер алар биринчи күндөн баштап бир тилди калтырган, башканы калтырган эмес. Тагдыр ушундай аларда. Бизде андай болгон эмес. Балким бул катта болгондур, балки бул жакшы болгондур, аны айта албайм. Бирок көптөгөн мамлекеттерде мамлекеттикти билбейсиң, ошондуктан депутат боло албайсың деген талап жок. Себеби депутат бул шайлана турган. Эгер сен тилди билбесең, сени ансыз деле шайлабайт. А кантип билет? Кайсы экзамен тапшырат? Ким алат? Тил комиссия алабы эле. Академия алабы. Өкмөт алабы. Өкмөттүн аткаруу органы депутаттардын жүрүш турушун мыйзам чечип бере элек экен, эрежесин. Бул туура эмес. Ошону мен айтайын дедим эле. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат Нарматова. Ата журт Кыргызстан, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биздин 7-чи чакырылыштагы депутаттардын эң негизги аткарган милдетибиз ушу кыргыз тили боюнча мыйзамды кабыл алуу болуп берди. Чечкиндүү кадамга барып биз көп жакшы нерселерди киргизип, толугу менен мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бул биздин бирден бир тарыхтагы калтырган өзүбүздүн эмгегибиз катары болуп эсептелет да. Биздин өкүнүчтүү маселе бул мамлекеттик тил, мамлекеттин жүзү. Эгемендүүлүктү алганда ошол мурдагы мамлекеттердин арасында бир гана бизде кош тилдүүлүк бар. Расмий тил менен мамлекеттик тил болуп. Ошонун айынан биздин тилибиз мына 35 жылдан бери аксап келатат. Биз өзүбүз күйбөсөк, эч ким күйбөйт. Биздин мамлекет деле көп улуттуу мамлекет эмес, бардык мамлекетте бар көп улуттуу жашагандар. Бирок мамлекеттин атын алып турган улуттук түпкүлүктүү калктын тили мамлекеттик негизги тил болуп эсептелиш керек. Биз акча төлөбөй эле
башка болбой эле биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары орус тилин үйрөнүп, корей тилин үйрөнүп, англис тилин үйрөнүп, кытай тилин үйрөнүп, бүт өздөрү эле кетип атат керек болгондо. Биз муктаждыкты жаратмай сайын иш жүзүнө эч нерсе ачпайт. Ошондуктан биз акча бөлүш керек деп жалдырап, бирөөгө үйрөнүп кой, окуп кой, жаттап кой биздин тилибизди деген сөз бул өзүбүздү өзүбүз тебелегендик болуп эсептелет да. Эгерде мамлекеттик тилди билген болсо, бул кыргыз элин сыйлагандык, кыргыз мамлекетин сыйлагандык болот. Бул бөлүп жаруучулукка да жатпайт, улуттук аралык мамилелерге да зыян келбейт. Биз мындай муктаждыкты жаратып коелук. Азыр мына концепциясын унчукпай төраганын айткан сөзүн 100% мен кошулам. Кече мына баяндамачынын комитеттерде сүйлөгөн сөзүн мен катышкан жокмун, бирок интернет булактарынан түз көрдүм. Сиздин берген сурооңузга мен аябай 5 эмес 10 деген баа койдум, чыныгы кыргыздын патриотту катары. Ошондуктан биз муктаждыкты жаратып коелук. Ар ким өзү муктаждыкка өзү аткарсын. Акча төлөйбү, өзү окуйбу, ар бир адамдын өзүнүн милдети катары эсептеш керек дагы, мамлекеттик тилди билиш керек. Урматтуу кесиптештер, бул биринчиден концепция. Экинчиден, мына азыр ар кандай талаштар жаралып атат. Бул мыйзам сен башка тилди сүйлөбөйсүң деген ограничение эмес. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги сенаттагы, мажилистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат, тамшанасың аш. Бир акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Жанар мырза айткандай, бул биз поэма жаз, жыр жаз, кыргызча, жоксо түш чору деген жерибиз жок. Бул мыйзамда. Бул мыйзамда ошо кыргызча жок дегенде сүйлөгөндү бил, ал акыбалды сурашканды бил деп атабыз. Деген мыйзам. Концепцияны эми биз колдоп берсек жакшы эмнеси бар анын? Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Бул жерде биз кыйкырышпай, талашпай, концепцияда мен мындай сунушум бар деп, анан кийин өзгөртсөк болот да. Мына жерге мындай штраф деп айтып атабыз кээ бирлерибиз класстан класска көчпөйт деп айтып атабыз. Эң негизгиси, Мелис мырза, кызматка барбайсың, бул тилди билбесең кызматка барбайсың, депутаттыкка бара албайсың дегенден өзү уже биринчи күндөн баштап ошону кыргыз тилди үйрөнгөнгө үлгү берет, түрткү берет ошон үчүн. Ага чейинкилерин уже бул излишний уже. Класстан класска көчпөйсүң деген, көчпөсө берсин, билбесе дагы, бирок бүтө берсин. Но кызматка бара албасын билсин да. Кызматка бара албасын билсин, депутаттыкка бара албасын билсин, башка бир мамлекеттик органдарга бара албасын билсин. Ошону билгенден кийин өзү эле андан кийин, биз биякта жашагандан кийин, жергиликтүү болгондон кийин, мейли ал башка улуттун өкүлү болобу, мейли өзүбүздүн эле кыргыздар болобу. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле кыргыздар сүйлөбөйт атпайбы кыргызча? Ошол маселени гана айтып атат. Биз концепциясын колдоп беришибиз керек муну сөз түрдө. А экинчи, үчүнчү окууга келгенде андан кийин добуш. Рахмат, биринчи микрофон. Экинчи жолу чыккандарга сөз берилбейт. Мына биринчи микрофон менен ушу менен бүтүрөбүз. Добушка коебуз.